Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Meyrimdu jana rayimdu jaratkan Allah'ın isminden başlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı Müslüman bir tuğandarımız. Allah subhanahu wa ta'ala barımızga iman, tawfiq, iyilik, sabır, noşlu gündörde nasip kılıp bergen bolsun. Ötkendörde öz rahmatına, meyrimine bölüp ve işinden orun bersin. Har bir insan бұл жашоодо бактылуу жашаганда оорубастан эч бир түйшүк, кыйынчылыкты көрбөй жашаганды каалайт. Бирок бардык эле нерселер биз каалагандай боло бербейт. Жашоодо ар кандай сыноолор болгондой эле бул дүйнө өзү бир сыноо дүйнөсү. Андыктан бул дүйнөнүн өзүнө жараша жараткан тарабынан берилген биздин мойнубузда милдеттемелер бар. Ошол эле учурда биз кылып аткан бүтүндөй амалдарыбыздын бардыгы бир гана бул дүйнө үчүн эмес, чыныгы дүйнө болгон тиги дүйнө ахирет дүйнөсү үчүн кылабыз. Анткени чыныгы эсеп кысап, чыныгы жараткандын бере турган белектери мына ошол дүйнөдө экендигин баарыбыз билишибиз керек. Бул дагы биздин ыйманыбыздын талабы. Андыктан ад-дунья мазраатул ахира. Бул дүйнө ахиреттин бир эгин талаасы. Мына ачканда бул дүйнөдө эмнени эксек, буюрса ахиретте ошонун түшүмүн гана көрөбүз. Эгер бул дүйнөдө сиз менен биз эч нерсе эге албасак, Алла Тааланын буйруктарынан орундата албасак, парыздарын аткара албасак, адеп ахлак ээси боло албасак, инсандардын укугун тебелей албай, аларга зулумдук кылган болсок, же болбосо кандайдыр деңгээлде мойнубузга түшкөн милдетти орундата албай кала турган болсок, тиги дүйнөдө бейишти эңсөө, жараткандын ыраазылыгын эңсөө, бул канчалык деңгээлде акылсыздык. Бир күнү падыша өзүнүн вазирине мындай кайрылат экен. Мага кайгырганымда мени эс алдыра турган, ал эми бактылуу болгон учурумда мени ойлондуруп кайгырта турган бир сүйлөм айтчы дептир. Ошол учурда даанышман болгон вазири өзүнүн падышасына ушинтип бир сүйлөм айткан экен. Бул күндөр да өтөт. Муну айтып атканымда максат падыша ойлонуп туруп кандай сонун айтылган сөз деген экен. Чындыгында бул күндөр да өтөт. Башында түйшүк, мүшкүл, кыйынчылык келген учурда ошол сөздү эстесеңиз, урматтуу туугандарыбыз, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, бул күндөр да өтө кетер. Биз эмне кылабыз? Ошол кыйынчылыгыбыз бир аз да болсо жеңилдеген болот. Ал эми ошол эле учурда эгерде биз ушул эле сөздү ахиреттеги эсебибиз кандай болор экен дегенде, бул күндөр да өтөт. Сен бүгүн байсың, колуңда бар, күчүң толгон. Каалаганыңды алапсың, каалаганыңды жейсиң, каалаганыңды колдоносуң, каалагандай кылгандай өзүңө ошондой сезилет, бирок бул күндөр да өтөт да. Ахиретибиз кандай болот деп ойлонушубуз керек экен. Андыктан дүйнөдө эмнени эксек, ошону тиги дүйнөдө алабыз. Бирок унутпашыбыз керек болгон бир маселе бар, урматтуу агайын туугандар. Бул дүйнө деп сен дүйнөң үчүн ушундай аракет кылгын, эч өлбөй тургандай деп айтат. Ал эми ахиретиң үчүн, тиги дүйнөң үчүн эртең өлө тургандай мамиле кылгын дейт. Бир адамга айтсаңыз, эртең өлөсүң десеңиз, ал адам үй алат элем, машина алат элем, же болбосо тиги жака барып эс алып келет элем дебейт. Ал эртеңки күнүн тиги дүйнөдө эмне болот деп Куран окуп баштайт, дуа кылып баштайт, колунда бар дүйнөсүнүн баарын садакага берип башташы мүмкүн. Ошол эле учурда бир адамга эч мындай чыкканда бул дүйнө үчүн өлбөй тургандай жаша дегенде, бул дүйнөнүн да өзүнө жараша акысы бар. Кудай Таалам бизге үй бүлө берген, ата-эне, бир туугандарды берген, үммөт эл, ошонун жоопкерчилигин берген инсандар бар. Ошолор жоопкерчиликти орундаш үчүн эч өлбөй тургандай бул дүйнөдө иштеш керек дейт. Бирок шарты ахиретин унутуп калбаш керек. Ахиретин унутуп калбаш керек. Ошондуктан экөөнүн балансын кармоо өтө маанилүү. Ахирет деп, ибадат деп гана дүйнөнү таштап коюп биротоло, үй бүлөңдү, бала бакыраңды, бүт бар нерсени таштап коюп, Алла Таалам берет деп бир куру тобокелчиликке өтүп алып,
кандайдыр деңгээлде динди терең түшүнө албагандын бир маанисин көргөзгөн bir adam болуу дагы эмес, балким иншалла ибадатыңыз эң берекелүү убактыңыздын баарын ибадатка берип, бирок ошол эле учурда баягы айтылганда "Вала танса насибака минад дунья", бирок бул дүйнөдөн дагы насибиңди унутпа дегендей, унутпогон кыңгары кылсак жакшы болгудай. Ошондон талааны бош таштаган зыяндуу болот. Бирок зыяндуу нерсе ошол талаага эгиле турган болсо, адамдардын мээсин башына айланта турган, ден соолугуна зыян бере турган нерсени эгиле турган болсо, андан да зыяндуу болот. Андыктан анын бош калганы да жакшыраак болот дейт. Ошондон бул дүйнөдө бир нерсени аткарайлы, бирок Алла Таалам буйруган нерсени аткарайлы. Алла Таалам тыйган, арам кылган, чектен чыгарган, бизди ыймандан чыгара турган нерселерди бул дүйнөдө орундатпайлы. Эмнеге дегенде, ар бир кылган амалыңдын сурагы бар тиги дүйнөдө деген маселе бар. Биз кээде өлбөчүдөй жашайбыз. Эч нерсе болбочудай жашайбыз. Качан гана башыбызга бир кыйынчылык келгенде, өзгөчө мына быйылкы жыл өзгөчө март айынан бул жагына дегеле жылдын башынан баштап дүйнөлүк деңгээлде адамдар эч тиземди бүкпөйм, мен башымды ийбейм, менин күчүм ушунчалык күчтүү, эч жака муктаж болбоймун деген инсандар, коомдор дагы кичинекей бир оорунун айынан кандай абалга келдик. Алла Таалам кааласа, bir eldi özüne keltiriş üçün, tooba keltiriş üçün, eğer oylonsa, ошондо дагы жүрөгү бар болгон болсо, ойлонгон болсо, бат элекен. Андыктан сөз түрдө башыбызга бир кыйынчылык келиш керек да, анан биз Аллах дешибиз керекпи? Биз муну ойлойлу. Бир окуяны айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир жакшы бир хадиси бар. Бул хадисинде төмөндөчө айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бул дүйнө момун мусулмандардын зынданы, ал эми ыймансыз кафир инсандардын, ыймансыз инсандардын дагы бейиши деп айтат. Bir günü bir padişah, musulman padişası atın minip alıp, bazarda aralap, özünün karamağında insanları da kıdırıp baratsa, bir oşol jerdegi evrey ulutundagı, bирок musulman emes bir adam, kolunda gedey adam, may satıp gün görgen adam, toktatıp, attın çılbırın karmap. Padişah geçirip koyunuz, menin sizge sorum var. Sizlerden paygambarыңардын bir hadisi var eken. Bol dünya momun musulmandardın beyişi, alemi imansızlardın bir tozoğu degen eme. İmansızlardın beyişi, musulmandardın bir zındanı degen hadis var eken. Men bul hadisingерди түшүнө алган жокмун, анткени сен мына жакшынакай кийим кийип, жашаган жериң балким сарай сыяктуу хан сарайда жашайсың, жегениң, кийимиң да бүтүн бардыгы ордунда. Ал эми мени карасаң, мен ыймансыз инсан сенин назарыңда, бирок мен зындандай өмүр сүрүп атпаймынбы? Кантип түшүнсө болот деп суроо жатканда, жанагы даанышман падыша ушинтип жооп берген экен. Сен биздин Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин туура эмес түшүндүң. Ал жерде айтыла турган маселе, бул дүйнө момун мусулмандар үчүн бир зындан дегенде, теге дүйнөдөгү Кудай Тааланын бизге иншаллах бере турган, момундарга бере турган бейишине салыштырмалуу бир зындан. Ал эми теге дүйнөдөгү Алла Тааланын бере турган тозок, ал жердеги азапка салыштырмалуу, ыймансыз инсандар үчүн бул дүйнө канчалык ачка калып кээде кыйналсаң дагы бир бейиш сымал жашоо деген экен дейт. Ошондон биз ар бир нерсени ойлонгон учурда бардык нерсенин планын, бардык нерсенин эсеп кысабын бул дүйнө үчүн гана эсептеп койбойлу. Урматтуу бир тууган, урматтуу агайын тууган, сизге Алла Таалам берекелүү өмүр берсин. 90дон ашып жашаңыз деп тилек кылабыз. Бирок бүгүн көрүп аткан нерсе, адам 20-сында, 30-ында, 40-ында деле өлүп кетип атат бул дүйнөдөн. Андыктан биз тиги дүйнөгө эмнени таштадың ошо маанилүү. Узун жашап, көп жашаган маанилүү эмес. Тиги дүйнөгө эмнени алып бара тургандыгың, эмнени камдап сен жибердиң, ошол маанилүү экендигин эстен чыгарбайлы. Кээде бир көңүл, кээде бирөөнү алег алып салам берип коюу, кээде бир оорулууну зыярат кылып коюу, кээде бир колуңда бар болгон болсо, кичинекей чөнтөгүңдөн болгон нерсеңди чыгарып садака кылып берүү. Мына Курман-айт жакындап келди. Курман-айт учурунда жакшы бир жандыкты союп Алланын ыраазылыгы үчүн деп бир мойнуңдагы милдетти орундатуу менен бирге, экинчиден канчалаган муктаж инсандарды, оорулуу инсандарды, аларды дарылап аткан догдур адамдарды, жегеле кызмат кылып аткан инсандарга эт таратып, алардын батасын алуу. Мына ушул өтө маанилүү. Качан кандай гана адам болбосун, адамдын негизги эле денесинде, жан дүйнөсүндө ушундай нерсе бар экен, мейли ыймандуу, ыймансызбы. Бир инсанга жардам берип койсоңуздар, кичине бир жардам берип көрсөңүздөр, ошондо адам кадимгидей ырахат алат. Жакшы иш кылдым дейт ичинде. Бул нерсени балким кээ бир ыймансыз инсандар сооп,
же болсам күнөө дегенди түшүнбөгөндүгү үчүн аны бир өзүнө милдеттеме, инсандык милдеттеме деп билет. Бирок биз мусулман пендеси, келиңиздер, билген инсандар болгондуктан биз барт нерсени бул дүйнө үчүн камдап калбайлы. Нечендеген чоң-чоң Карун сыяктуу канчалаган байлыгын көтөрүп, анын ачкычын, казынасын ачкычын ташыганга эле бир канча ондогон кызматкерлер жүргөн бай инсандар өткөн дүйнөдө алар дагы дүйнөсүн алып кете алган жок. Не кылды? Бул дүйнөдө калып кетти. Ошондуктан бул дүйнө ахиреттин неси деп атабыз? Бир эгин талас дейбиз. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, урматтуу агайын туугандар, пайгамбарыбыздын дагы бир айткан жакшы бир хадиси бар. Эртең кыямат десе, анда сен бүгүндөн көчөт эгип кал дейт. Бир инсанды эртең кыямат кайын болот, бүттү, жыйнаганың топтогонуң баары жок болду деген болсо дагы сен кыямат эмне болот десе, эртең десе дагы сен көчөт эгип кал деп атат. Эмнеге дегенде, сен эртең кыямат болот десе дагы тиги дүйнөңдү ойлоп атасың, тиги дүйнөң үчүн сен бүгүнтөдөн бир жакшылык ишти кылып кал, себеби ал сенин эсебиңе тиги дүйнөдө жазылат дегендик. Мына ошол нерселерди аткарып аткан учурда бул дүйнө ахиреттин бир эгин талас дегенде, сиз бул дүйнөгө жараткандын Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп гана аткара турган амалдарды кылышыңыз керек. Экинчиден, кылып аткан жакшылык боло турган болсо, аны эч качан милдет кылбашыбыз керек. Андан сырткары, Алла таалам көрүп турат го, ушун жетиштүү. Негизинен инсандардын көрүп бактап, мактап, сизди келип жактап, же болбосом, ой сен жакшы иш кылдың деп айтышы шарт эмес. Болгон болсо, ал дагы жараткандын сизге болгон сүйүүсү айттырып аткан болсо, бирөө келип сизди айтып, сизди келип мен чын дилден айтып атам, силер жакшы иш кылып атасың, сен могул ишке себепкер болуп атасың деген болсо, демек Кудай таалам анын жүрөгүнө салды дегендик. Бирок сиз аны талап кылбаңыз, андан күтпөңүз деген нерсе. Ошол бул дүйнө ахиреттин бир эгин талас деген маселе да ошол экен. Эгиниңизге, эгер эгин талаңызга сиз туз барып эгем десеңиз, андан эч качан буудай өнүп чыкпайт. Эгерде сиз буудайдын уругун эккен болсоңуз, анда буудайдын ошол эгинин түшүмүн сиз жейсиз. Кээ бир инсандар бар экен, дарак эгет экен дагы көп жылдап күтөт экен. Мына ошол көп жылдап күткөн нерсесин кээ бирлери эч нерсе экпей туруп делечи, анан экпей туруп, бир буудайдын данын экпей туруп, анан буудай нан күтөт экен дейт. Экөөнүн эмне айырмасы бар десе, биринчиси сабырдуу, акылдуу, ыймандуу инсан. Мен жебесем дагы, мен эктим, бирок мен көрбөсөм дагы менден кийинки муун көрсүн деген сезим менен кетип атат. Ал эми экинчиси болсо, эч нерсеге аракет кылбайт дагы, барт нерсени тобокелге салып, кыял кеч, мындайча айтканда, кыялданып гана мен ушул бир нерсе аракет кылып койбосом туруп, мага берет. Бир күн баратсам, алдымда бир нерсе чыгып калса, $1 миллион чыгып калса деген сыяктуу туура эмес пикирлерге кирет экен. Барт нерсе андай бир сюрпризге толгон бир нерсе эмес. Кээде ошондо эстен чыгарбаңыздар. Бул дүйнөдө кээде сыноо дүйнөсү дегенде азап дүйнөсү да болуп калышы мүмкүн экен ошондой инсандар үчүн. Көп кыялкеч болбойлу. Келиңиздер, реалист болойлу. Реалдуу бир жашоо жашап атабыз, бирок Алла тааланын мээри менен, Аллахтын кечирими менен, Алла тааланын берешендигинен 99 миң келиңиздер, урматтуу бир туугандар, бир сыйра окуп, маанисин түшүнүп чыгайлы. Үмүтүңүздү үзбөйлү дагы. Ошол 99 ысмын Кудай таалам бул дүйнөгө чачкан экен. Бул дүйнөдө ар бир ысмынын өзүнүн бир көрүнгөн нерсеси бар. Жамал ысмы менен Алла тааланын кооздук, тоонун кооздугу, табияттын кооздугу, адамдын сулуулугу, гүлдүн сулуулугу, мындайча айтканда, жан-жаныбарлардын кооз сулуулугун карап туруп, демек бул жерден жараткандын жамал ысмы деген эмне ушундай көрүнгөн турбайбы? Кайсы бир деңгээлде жалал ысмы десе, бир инсандардагы сүр, айбаттуулук, ошол нерсе көрүнөт. Ошондуктан биз бардыгыбыз мына ушул нерселерде өзүбүзгө сабак алган бир инсан болууну насип кылган болсун. Алла субханаху ва таала иншалла биз бул дүйнөдө эмнени эксек, тиги дүйнөдө ошону ала тургандыгыбызды дагы бир эскертүү менен биргеликте баарыңыздарга иншалла жакшылыктарды каалайлы. Элибиз ушул дарттан, ушул илдеттен бир гана биздин эл эмес, дүйнө эли арылган болсун, кутулган болсун. Алла таалам да баарыбызга өз мээримин бөлүп, дайым баарыбызды ыйман жолунда бекем кылган болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.